Салам достор, Кино Фейл рубрикасы сиздер менен мен Жолдубай. Барыңыздар эле билет болушуңуздар керек. Асель Кадырбекова мандарин тасмасында роль жаратып кино тартышкан. Режиссеру Нуртилек Жапаров. Бүгүнкү берүүбүздө дал ушул мандарин тасмасынын катачылыктарын карайбыз. Урматтуу коллегалар, жакшы тегилер. Жаңы жылдан кийин жолугуңуз. Бул тасмада ишкананын жетекчисине кол койдуруу үчүн кагаз көтөрүп келет. Колунда турган кагазда эч кандай жазуу деле жок. Окуп көрбөйсүзбү деп коет экен. Окуп көрбөйсүзбү? Сага ишенем Нурус. Каарманыбыз сол колунда 2 баштык, оң колунда 3 өнү көтөрүп келе жаткан. Ракурс өзгөргөн учурда алмаштырып, сол колуна 3 баштыкты көтөрүп алган. Мандарин алып жубайына белек камдап келе жаткан байкебиз автоунага олтурат. Автоуна жүрө элек ордун эле турат. Жүрө элек кайсыл жол тыгыны? Tezde öyle barasını içip provkada жүрөбүрөсүз. Ya. Аселди алып кеткени башка автоуна менен келет да, Асел ошол автоунага түшүп кетип калышат. Арадан 7 мүнөт өтсө дагы автоунасы аз эле жүрүптүр. Жолдо түшүп калып, жакын эле жерден кайра келип калды. Сдачамды унутуп калыптырмын. Асел жолдо түшүп артка кетип калышы мүмкүн. Жүрбөй туралы кайра басып барыш керек деп күтүп турган окшойт. Эдилдин автоунасы бузулуп жолдо өчүп калат. Ошол учурда жарнамалык жазууга жетпей өчүп калган. Ал эми Асель Эдилге кайтып келген учурда автоунасы жарнамалык жазууну жаңында келип калган. Байкем эмне болуп атат? Машинанын майы төгөнүп калды. Анан? Май куюш керек. Автоунасы бузулуп, ага май куюш керек деп жаткан. Балдар менен мушташып, май куйганды дагы унутуп койду. Бирок май куйбаса деле жүрбөгөн автоунасы акырында жүрүп кетти. Кайра бузулуп калсачы? Эме, жаңы жылда. Жүрбөгөн автоунасы Асель айым келгенде өзү эле жүрүп кеттиби? Албетте тамаша. Мандарин тасмасы жөнүндө кеп кылдык, сиздер менен мен Жолдубай болдум. Жаңы тасмалардагы кетирилген катачылыктарды таап, сиздер менен бөлүшүүгө даярбыз. Кийинки берүүлөрдө кезиккенче жакшы туруңуздар.